Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hurmatlı tuğanlar, hurmatlı bizden Muz TV YouTube kanalımızdan жылқы сүйүүчүлөрү. Бүгүн туғандар biz Оштун Кеңеш айылындабыз. Кеңештеги грейдердин ээси Дони бүгүн жаңы атты чыгарам деп туғандар камданып турат. Мына грейдердин защитнигин тагынган башка жаңы ат келиптир достор. Андыктан бүгүнкү чыгарылышты biz баштасак, Дони менен маектешип бул гүлүк аты тууралуу маалыматты алып берсек, анда баштайлы. Дони, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандай Дони, жакшыбы? Ден соолуктарың жакшыбы Дони? Көптөн бери көрүнбөй калдың. Жанагы трактор тарткан грейдерден кийин. Ооба ака, өзү ошол ат жүрөктү жаралап кетти баары. Жүрөктү жаралап кетти. Жакшы атың бар эле, Жакшы атым бар эле. Кантебиз акча керек болуп калды да. Сатпай турган ат эле деген. Ооба. Эми ака, саткандан кийин ишенсеңиз, сарай жака басып баргым келбейт да. Ат жок да себебичи. Андан кийин кыйла жүрүп, айтем дейт. Улака барат келсин да баарычы. Анан бир кичинерээк тай минип барып алып. Окшошпойт. Окшошпойт. Өзүмчөлүк кыйналам десеңиз. Жандагы аттар кичине өтүп кетсе дагы кичине нерсе жылып кетейин дейт. Бир сала албайсың келе каратып онучу. Жалат болуп баягынтип настроение болуп жүргөнүн көрүп, ама мен чаба бербейсиңби? Өлсө ат өлүп калсын. Сиздик өлүп калат, өзү зор болуп турат ат. Өлсө өлүп калсын, чапты, сенин көңүлүң эмне деп анан атты, ушул атты грейдерге окшотуп алып алдым ака. Грейдерге окшотуп, өңү да окшош экен бирок, а? Өңү окшош, анан кийин ат өзү дагы грейдерден бою бийигирээк. Анан жакшы ат экен, өтө сонун ат экен. Жакшы ат экен. Өтө сонун ат экен. Анан бул атты эми негизи бору мачур алып алдым. Эмне үчүн? Эси бир аз кандай десем, эми ушундай адамдар дагы бар экен да, может жакшы эле караган, бирок негизи бизде ат ондой карабайт экен. Чаракта кароо жок. Арык деген. Арык, анан кийин кээ бир жерлери баягы буттары тебелет койгон, буттун карашынан. Кийин мага келгенде сакайды. Айттым, ака дедим, мынтип ат баккандан көрө дедим. Бер, ачык. Жакшы пулун берем десем, бопту. Анан сатканда дагы дейт, улагы гарантия дейт. Ака дедим, улагын чечип алып калганда кайеринде болсо улагын чыгарып алып калды, атын өзүм берем. Ат чында боорум ачып, баа грейдер сагынып жүргөн молду ака. Алып коюпсуң да? Анан кийин анча десем болот, мынча десем болот, улагы гарантия деди эле, боптур дедим, акчаны өзүм тийбей. Алдым ака. Мен моюнча баягынтип оозду көптүрүп чоң неме кылганын кереги жок мага делечи. Таамай так айтам ака. Кудайдан бир Алладан коркушубуз керек да. Анан кийин алдап касам айтыш жок. Мынтип колдон келип турса, мен дагы Кудайга шүгүр ака, ушу баш туулгандан бери эле үйдө ат бар. Атам дагы өзү ошо улакчы болуп ат кармап жүргөн. Эми мен деле ушу мурт аттын жакшы жаманын билип, жакшысындап, жакшы алып неме кылам да. Эми мынтип колдон келип турса, кайтып ака, баягынтип көп туугандар жазды, чалды. Аттар болсо дагы сүйлөшөлү, жакшы аттар болсо таап бергиле. Ол мынтип алдап кетти ат, бул мынтип алдап кетти ат дедиле. Анан ачыгында карап отурсам, бекер отургандан эмне экен? Кичине менин иш кылып туруш керек, тиричилик. Кичине менин немеме, тиричилигиме акча чыгып калса, мага деле жаман эмес, ого деле жаман эмес. Главное ака, мен деле Кудайдан корккон адам. Анан кийин менин апам көбүрөөк айтчу эле, балам, бул жарык жашоодо кумдун дагы эсеби бар. Эч ким эсеби жок, бул жарык жашоодо неме болбойт. Так что ошого жалган айтып, анан бирөөнүкүн урдаган менен ака, баягы өзүңө көрсөтпөсө дагы бир тууганыңа, ата-энеңе көрсөтүшү мүмкүн да. Кудай сактасын эми андай да. Мен ошодон эле корком ака, себеби менин бир атам, бир апам, бир эле укам бар да өзүчү. Эки бир туугансыз бар. Эки эле бир тууганбыз ака. Ошон үчүн ошодон корком ака менчи. Ошого анан ака ачыгы бул атты $2000 түштү мага. $2000 алып койдуң. $2000 алып койдум. Анан улагы деп неме кылгандан кызыгып бир улак алып чыктым. Өзүм бир эле улак көрсөттүм бугачы. Алгандан бери бир эле улакка бардыбы бул? Алгандан бери бир эле улак бардым. Кыйла менет кылдым, бирок ака мен деле ат алгандан бери аткачы. Ат оңолдубу кыйла? Алгандан кийин. Өтө сонун ака. Оңолду да? Кыйла оңолуп бечара үйгө келип, бирок үйгө келгенден кийин барба грейдердин элесин эңсеп, буну карабай койдум да. Үйдө укам бар, ошо карап бечара кечке сылап, сыйпап тайынан чыкпайт. Ошо карап анан кийин бир-эки минсем, көңүл жаман экен, түшүп калат экен тез элечи. Буга дагы үйрөнүп калып кийин бале болду да. Эми одан көрө секин неме болсо сатып жүрүп эле. Эме мүмкүн болсо буга дагы ошо неме кылып эле сатып жүрүп эле, ака ишти кыла бергенибиз жакшы экен.
Бирок ошол ака, эми $2000 алдым, үстүнө ким жакшы пайдасын берсе берем. Бере бересиң. Эми Доня, ушул жерде бул аты дагы грейдер болуп калдыбы? Жок, буга атка ракета деп мен өзүм кличка койдум. Ракета деп. Мына грейдердин защитниги калып тура буга. Эми буну такканымдын себеби бар. Себеби эмнеде? Себеби анан айтканда туугандар мен тебине элекмин, ат өзү ушундай турбайт. Тебинбей эле турасың да, ана? Тебинбей туттум. Анан баягындай жазгандар бар го. Тебинбей жонтор дегендер барбы? Анан бул ака, короче, грейдер чыккан маалда бир аты точно эсиме чыгып атат. Нурбек же Мирбек деген ака мен менен байланышка чыкты да. Чалып, жанагы телефон чалганда албай занят болуп аткан учурлардабы? Ошол учурларда чалып, "Укам" деди, "Ошо атты эмнеге сатасың" деди. Ака ушу керек болуп калды акча. Болсом сата турган ат эмес эле деди. "Укам, чындап сата турган ат эмес эле. Мен дагы убагында ошо элдин сөзүнө кирип ат сатып берип укам" деди. "Азыр айтып отурам. Кийин болду мага дагы" депчи. Анан ошого укам ушундай эле зарылчылык болбосо атын сатпай эле кой деди. "Ака" деди, "Мачыгы керек болуп атат мага дагы. Болсо менин ат сатыла турган ат эмес эле. Мачыгы эле" десем, анан укам тайпайла акча атыңа дедим, "Акчасы канча болду" деди. "Ушунчага чыгып атат" десем, "Укам" деди, "Атың керек болсо 1 миллионго алсаң арзан ат" деди. Акчам болгондо чындап мага дагы харам болсун алат элем ушул атыңа. Бирок акчам жок болду. Кудай буйруса тайпайлардан сүйлөшөбүз деди. "Ака болду" деди. Ал грейдердин уруктары барбы жокпу? Грейдердин уруктары бар, бир туугандары бар ака. Бир туугандары барбы? Туугандары полный бар, бирок грейдерди өзүн урук алган неме кылган эмеспиз. Анан ошол акама мынаны аз болсо дагы менен көп көрүп, эми буну не кылмак элем. Ошол акама подарка кылайын деген. Белек кыласың, а? Белек кылайын чындап. Бирок ал аканы азыр таба аласыңбы сен? Таба аласың? Видеону көрөт ака. Дони деп эле чыккан болсо, Кудай буйруса көрсө ушуну көрүп туруп сага чалыш керек, а? Мага чалың. Ака, Кудай буйруса ушун менен сизге подарка болсун, колдон келишинче эми. Мына туугандар. Дониден подарка. Грейдер деген защитник. Улантер Дони, Жакшы ниет менен ака ушу элге жакшы аттарды неме кылайлы деп атам. Анан Замир ака меники баягындай эркекче мамиле кылганга эркекче мамиле кылам. Себеби өткөндө грейдерде дагы 1-2 туугандар эми аламбы, албайбы деп неме кылдым го. Эми точно жатайын базар бузган ошондой кылабы. Кыйла базарын бузушту ака. Андай мындай депчи мен баягынтип биринчи саткан адам, анан ишенчек адаммын. Себепчи. Ооба, биринчи жолу чыктың эми сен. Өзүм бирөөгө кандай мамиле кылсам, мага дагы бирөө ошондой мамиле кылышын каалайм да ака. Ошого ол адамдар ошентип базарын бууп койду. Эми Кудайга күбө, Кудай күбө эмичи. Эми ошого ака ондой кылганын кереги жок. Ачык эле алса алам деп нарак бера кылган жакшы. Эркекчеге мамиле кылабыз ака. Ачык элечи. Анан ошо $2000 алдым ака. Ким үстүнө пайдасын берет, атты алат. Атты алат, а? Атты алат. Анда Дони ракетанын бир өнөрүн көрө бербейлиби, а? Ракетанын бир өнөрүн көрсөтөйүн ака. Өнөрүн көрсөтчү, өнөрүң болсо өргө чап, өзүң дагы бир. Булак делечи ака. Мындай, ошондой, бай свисточка. Я! Десеңиз, жаны чыгып кетти. Кана бери кылчы. Дони. Атын туура эле койгон окшойсуң, а? Ракета. Булакка киргенде дагы анча мынча атты ургузсаңызчы. Ракета урдум, не поезд урдум, не бир экен дагы. Айда. Мына достор, ракетаны көрүп турабыз. Ракета алган баасынан бери Дони айтып койду туугандар. Эми толук жашын маалыматын силерге азыр алып берейин. Эми Дони, бул ракетанын жашы кандай? Жашы 4-төн 5ке чыгат жазды ака. 2 асый болот. 2 асый болот. Ылдыйларын сайган үстүңкүсүн эми сайып атат ака. Бул карабайыр окшойт, а? Карабайыр, өзүбүз эле туулган деп неме кылды, анан пародасы карабайлы деп коюп. Карабайыр. Жетпейт ака менин дагычы. Бою канча чыгат экен? Бою ушу эми элге неме болбосун ака. 1.65-тен жогору, 1.65ке жетеби жетпей Кудайга. 1.60-тан жогору деген, а? 1.60-тан жогору. 1.60-тан жогору. Себеби анан көпчүлүк адамдар айтып атат ака, бул ат кичине. Ака мен өзүм 90 килограммдан нармын. Сен плотный боласың да өзү. Боюм 1.85ке жетет ака мен. Анан ошо туугандар болобу, бардык болот, ошону бир көрүп неме кылып алышсын да. Ооба. Өлчөгөнүчү. Анан аттын жооштуктарына гарантия ака. Жооштугу жоош. Өтө жоош. Анан жеши кандай экен? Жеши дагы сонун экен ака. Сонун бекен? Бечара жаныбар. Анан баягы бечара мынайтип адамгачы арзандай мамиле кылып минсеңиз ойноп бечара. Бирок ойноп октогон ат экен, а? Ойноп, өтө сонун экен. Эмне деп мага жакты. Анан бунун дагы өзүнүн баягындай палвандары бар да ака. Ушундай аттарды. Башы дагы токтоштор тамай. Элпекпи? Өтө. Өтө элпек. Бир узун чабып көрсө кандай болот Дони?
Смело ака. Смело чабасың ба? Жүгүрүшүнө гарантия. Кара бер ушактан, ол жактан келчи. Неме кылайын? Кандай кыласың? Көкүрөгүндө зачтык чече турат, жүдөт. Чечкин ушуну жүдөтпөй, Бул трактор тарта алабы? Эми ака, ошо трактордун маселесин дагы сүйлөшөйчү сиз мененчи. Же кичинерээк трактор алып келелиби? Же эми ака, ол трактор таптырганын максаты ака, ол аттын күчүндө эмес да болчу. Мына жалынан сасаңыз деле токтоп калат атчы. Баары ойноп болгону мененчи жооп. Анан көпчүлүгү неге трактор таптырасың, так. Атты кыйнап деп, жалыш да. Кыйнап деп. О ака, трактор кандай десем, мен сизге трактор ол аттын күчүндө эмес, көпчүлүк аттын күчү жетет тракторду тартып койгонучу. Аттын мен бул жерде аттын кайраттуулугун көрсөткүм келген Замир ака. Мааниси ошол жакта деген, Аттын кайраты таш жараты да, себеби анча-мынча ат неме болот да. Тартышканы күчү жеткен менен, мен билбейм, мен грейдерде ат алган ээси жарашты, мен атка ыраазымын ака. Ыраазысың, Мен атка ыраазымын ака, анан алган ээсине насип кылсын. Насип кылсын. Эми грейдерде колмо-кол болуп кетти окшойт, Өзүбүздүн балдар акырын мына жерде өзүбүздүн балдар алды, үйгө келип бир аптадан бери жатып, ака мага сатасың эле, мага сатасың. Андай мындай деп отуруп акыры алсаң ал дедим эркекче. Анан ошентип көпчүлүгү бак камчы көтөрбөй туда-суда дейт, грейдерде ат табыш кыйын азыркы заманда. Атчылар көп макташ эмес го. Мына ол деле азыр ошо камчылабайм да, мен негизчи ака. Камчы кандай сүйбөйбү? Камчы сүйөт сүйбөчтө эмес ака, просто урганда ба теппесе, чычаңда болсо ошол жагын айтат көпчүлүгү. Бул деле ондой эмес. Азыр камчыны ака мен алдым, жаным алып алдым. Уруш үчүн эмес атты. Эми бир-эки чабып коюш керек да эми. Эки чабып көрсөтүп коюш керек, алган адам дагы эми сомнение болбой алсын. Досуңа берип кой. Мынаны Кудай буйруса подарка ака. Подарка, Грейдер. Так. Бул деле билинбеген менен кыйла акча калганмын. Бирок эми ошол акам көңүлүмө туура келди ошо малдачы. Жана. Кана эми бияктан баштачы. Сиз аркыңарды караңыз. Мен бияка өтүп турам, секирип турам бияка. Мына достор, Донинин ракетасынын азыр учканын көрөбүз. Кандай кетет экен бир сынай. Бисмилла деп чап, Мына тугандар, ракетанын тездиги кандай экен, тугандар комментарий жазабыз. Калыс сыныңыздарды тугандар жазып кетсеңиздер болот. Бери Дони, бери. Аттын кетишинде айып жок. Эң сонун тугандар. $2000 алдым деди. Эми ал жагын Бурлустарын көрөйдү. Кана бурлустарын көрчү, буроолорун бир көрүп коелучу. Жана 5-5ке чапчып ат экен, бир болсо. 5-5 6-6 айтсам булурдум деп поюздум. Болду. Мына тугандар. Ат кимге жакты? Класс басабыз тугандар. Донинин өнөрү мындан дагы өркүндөй берсин дегендер комментарий жазабыз. Буттары тазабы Дони? Буттарына жооп. Буттарына жооп. Жооп бересиң, Ооба. Анан аттын акчасын келишип, барыш келиш жолкрамды неме кылса туугандарга өзүнө үйүн алып барып берем ака. Үйүн алып барып бересиң? Үйүн алып барып аттырам. Акчасын келишсек, себеби аттын уверенный. Анан көпчүлүк айтат, туугандарчы. Кебирки мен деп гарантия берген аттарым келип жарабай калды. Эми башында канайланган нерсе ака. Мен грейдерге ham гарантия деп айткан эмесмин, туурабы? Буга деле ака, бирок мен өзүм алып барып салдым ака. Ат кирди. Реальный клиент болсо үйгө келет ака. 1-2 күн каласа мыйманым болот. Атты улак алып чыгып чабып көрүп жерден алып кетет ака. Оягы эми Кудай кааласа мен жеп ичине гарантия ака. Ден соолугуна гарантия. Соолугуна гарантия. Путтарына Таноосу дагы жаман чоң экен, Таноосу ака. Айымжынын күрүштүрүндө. Айымжынын күрүштү. Гур этме? Жакшы. Ошо. Анан ака баягынтип кебиркилер ошол угуп калдым да. Жазышты мага ошо туугандардан. Ошо атты алып киргизгенден кийин телефонду өчүрүлөт, нарак-барак деп жоголуп кетти дейт. Мен де Кудай сактасын ака, мен уверенныймын. Атыма жооп берем. Если Кудай, не дай бог, ошен телефон өчүрүп же либо кимгедир ошондой мамиле кыла турган болсо, не серьезный.
сразу видео обращение кылсын, каерде болсо дагы, Замир ака. Мен чыгарып берем, а? Сиздин номериңиз бар, сизге жөнөтүп койсун, сиз YouTube'га коюп сала берет. Болду. Себеби ака, бул YouTube'ду менин үй бүлөм, тууган ургум полный көрөт да. Комментарий жазганда деле Кудайга шүгүр, элге рахмат. Себеби өткөндө Жакшы комментарийлер болду бирок. грейдердин түбүнө бир негативный комментарий болгон жок, Эми биягына деле кереги жок туугандар. Бунусуна деле Кудай кааласа жакшы комментарийлер болот деп мен дагы мындай. Анан баягы негизинен ата энен көрсө бардыгыбыздын ата энебизди туугандарыбыз бар. Кереги жок дейм. Анан камчыны мындай резинка камчы ака. Мен атты такшалтып Турос эмеспи? жок. Карматып көрүң ака. Болду. Ат урбаганым үчүн ака неме анан камчы сүйбөйбү дегендер бар экен, мына ака. Камчы ур десе урабыз. Аха. Болду. Сондай ака. Атты урганын кереги жок менимче, көбүнчө эле ат таржаганда бериш керек. Аттын турушу, стойкасы өтө сонун экен. Ооба. Анан ошо ака дагы бир жолу сенасы $2000. Алдың, а? Алдым. Замир ака. Бунун деле ошондо аукцион болуп калды табы? Үстүмдө Кудай карап турат, мен деле кыйла менет кылдым бул. Кыйла менетим кетти ака, ошо жакшы беришсе, атты Кудай буйрса жеткирип беребиз. Эч кыжалатчылык жок жеткиришинчи. Инсаптуу болобу биягы? Инсаптуу болот. Инсаптуу болот, а? Болду. Ачык эле, себеби ушунча инсаптуу кылып айткандан кийин анан немесин кереги жок ака. Болду, түшүнүктүү Доня. Анда бул көрсөтүүнүн жыйынтыктайлыбы Доня? Ооба ака. Жыйынтыктайлы, кайрылуу сөздөрүң барбы акыркы? Акыркы кайрылуу сөздөрүм эми. Сөзүн акыры деп коелу. Замануу заман болсун ака. Ушинтип ардайым тынчылыкта боло берели. Алыста жүргөндөр эмесен аман үйүнө кайтсын. Рахмат. Каның келсин. Мен дагы ата энем ошол жакта ачык өзүм сагынып турам. Сени көрүп турушат экен да? Көрүп турат, сөзсүз көрөт меничи. Ар бир комментарийлерди дагы окуйт. Ошого эми эсен аман келип алышсын. Тагдыр пешен экен, бардыгыбыз эми тиричиликтеп жүрүшөт да. Кудайга шүгүр, Кудай буйрса эми тынч болойлу. Эч кимге Аллах Таалам бардыгыбызга ушинтип ат үстүндө эле күлүп жайнап ойношто насип кыла берсин ака. Амин. Рахмат. Сен дагы иштериң ийгилик анда, Доня. Рахмат ака. Чоң сизге дагы ушинтип элдердин мүшкүлүнө иштерине жеңилдетип жүрө бериң ака. Рахмат, Доня. Аман бол. Тынч бол. Мына туугандар, көрүшкөнгө чейин сиздер дагы аман болуңуздар. Баарыңыздарга ден соолук туугандар. Кета. Ракета кет.